Негизи баягы жаңы бийлик келип, мурункудай катуу кысым жок болуп атканына байланыштуу жыйынтык башкача болот го деп ойлогонбуз да. Мейли Токон Мамытов өтсө дагы биринчи турдан эмес, ар кайсы кишилер ар кандай добуш алып, анан экинчи турга барып, анан ошол жерден бири-бирин колдорун кайрып атып, давай деп атып анан өтсө деле, мынакей парламентаризм өнүгүп атат деген маселе болмок да. Тилекке каршы андай деле жок деп баягы үстүнөн көрүнбөй, бизди эч ким кысымга албай эле дегени менен баары бир добуштан бийлик сунуштаган кишини колдоп бергени, жөн эле кишини колдосо мен дагы айтмакмын, мына уба ушул татыктуу деген кишини алып келе турган болсо бийлик, анда биз айтмакпыз, мына өзлөрүнүн тандаган кишиси да мына ушундай болуп атат деп, анда биз деле кошулмакпыз. Бийлик сонун кишини тандап атат, ошону колдойлук депчи. Бийлик ошончонун ичинен мурун чекист болуп иштеп жүргөн. Бүт бийликтердин учурунда ар кандай должностты кармап жүрүп, мындай алгылыктуу деле иш алып барбаган кишини ошо чекист менен укук коргоо, бул укук коргоочу ошо чекисттер менен күрөшүш керек да. Мен баламдын укугун бузуп атасың депчи. Ошондой киши келгени бул терең мамлекеттик саясатта жатат да. Бүгүнкү күндө бүт бийлик бутактардын баары ошо коопсуздук кызматынын басымына келип калганын биз баягы референдумда ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн депутат деле, соттор деле, аткаруу бийлик деле баары ушу коопсуздук кызматына көз каранды болуп калган да. Алар минтип туруп эле кылмыш ишин козгоп, мына отургузуп койгонго шарт түзүп бергенбиз. Эми бүт 3 бийлик бутактын баары коопсуздук кызматынын алдында болгон аз келгенсип, эми укук коргоо жааты дагы ошол тармакка келди да. Укук коргоочуларды да эми ошентип туруп биздин коопсуздук кызматы азыр деле мына биз Куран окутканга барсак деле бүт жерден угуп, прослушка кылып, уже биз деле ошолордун алдындабыз, но бирок эми расмий институттагы ошолордун алдына келгени бул чоң мындай терс көрүнүш. Бул эч качан өнүкпөйт, анткени өнүгүү мындай ат салышуу болгон жерде бир бийлик бутагы бири-бирин карап тең салмактуу болуп өнүккөн кезде эле өнүгүү болот да. Бул бизди Кыргызстанды эч качан өнүгүүгө алып келбейт. Биз башка кишилерди алып келсек деле, ошо башка кишилерге деле бул экстремист деп кагаз ыргытып коюп, экстремист кылып коюп, ой бул көчө караңгыда моюнуп кетип бараптыр, террористический акт болгон деп террорист кылып койгонго да мүмкүнчүлүктөрү бар. Кайсы киши келбесе дагы аны ошондой өзүнүн системасына бутап алып туруп, камап коем же балаңды камап коем дегенге алып барып туруп, коркутуп, билген каалаган чечимдерин чыгара берген системага алып келди да.